Программаны улантабыз. Варшавада адам укуктары боюнча конференция өтүп жатат. Ага Кыргызстандан жарандык коомдун өкүлдөрү жана эркин журналист Адил Турдукулов да катышууда. Алар өлкөдө адам укуктарынын сакталышына байланышкан маселе, сөз эркиндиги тууралуу баяндама жасайт. Биз азыр Варшавада конференцияда жүргөн Адил Турдукулов менен маектешкени турабыз. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, бактыңызга. Варшавада адам укуктары боюнча конференцияда сиз да баяндама жасаганы турасыз. Анда негизги кайсы көйгөйлөр тууралуу айтканы жатасыз? Бул жерде айтылган темалар чынында бири-бири менен абдан чырмалашкан. Бул сөз эркиндиги, мыйзамдуулук, жарандык коомдун абалы бардыгы тең азыркы учурда Кыргызстанда, Борбор Азия чөлкөмүндө дагы абдан мындай кейиштүү абалда деп айтсак болот. Көбүнесе ошо Борбор Азия башка мамлекеттер, биз менен кошмо мамлекеттер бизди үлгү катары кабыл жатса, буга чейин Грузиянын дагы азыркы учурда эч кандай мындай айырмачылык алар менен жок экени бардыгы көрүнүп турат. Бул жерде ошо сөз эркиндигинен баштап, медианын абалы, жарандык коомдун дагы активдүүлүгү, бийликтин болгон басымы биздин өзгөчө аймакта абдан күчөп жатканын бардыгы тең белгилеп жатсак деген ойдомун. Эми бул жерде жыл сайын көп нерселер айтылат, чындыгында абал өзгөрбөй жаткандыктан, чындыгында бул жактагы катышуучулар дагы мындай көңүлү анча толук эмес, чөгүп калгандай сезилди да мага. Бул конференцияга өзүңүз айткандай Кыргызстандын коңшу өлкөлөрүнүн да жарандык коомдун өкүлдөрү катышып жатат. Алар кайсы темаларда сөз кылышты жана жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндөгү көйгөйлөр бири-бирине канчалык окшош экен? Чынында коюмдой окшош десек болот. Анткени медианын ошол коомдук саясий турмушка аралашуусу абдан эле чектелген. Ошонусу менен катар бийликке, өзгөчө жогорку бийликке сын айтуу мүмкүн эмес болуп калгандай деп айтып жатышат. Эми бул жерде парадоксалдуу нерсе бар экен. Ошол өзбек казактар, өзгөчө түркмөнстандар Кыргызстандын өкүлдөрүнө караганда ого бетер мындай курч сөздөрдү айтып жатышат. Эмне дегенде, анткени көбүнесе мурунтан эле көчүп келишкен Европадачы. Ошондуктан биздин делегация эми Кыргызстанга кайтып келген үчүн бул жерде конструктивдүү түрдө сөз кылууга аракет кылып жатабыз, бирок ошентсе дагы чындыктан айтканда качкан жокпуз. Баягыдай эле ошол медианын мындай ишмердүүлүгүнө абдан бизде кескин чектөөлөр болуп жатканын белгиледик. Экинчиден ошол жанакы өлүм жазасы киргизип жаткандагы абдан кооптуу нерсе экенин баса белгиледик. Анткени чынында ошону менен катар Кыргызстанда саясий ишмердүүлүк жүргүзүү деги эле мүмкүн эмес болуп калчудай бир коркунуч бар да чындыгындачы. Анткени ошол кыйноолорго каршы дагы борбордун жоюлушу, медиалардын жоктугу, ошол адам укуктарын коргогон өздөрү укук коргоочулар чет жакта башпанек издеп жаткандыгы дагы бул абдан ошол чектөөлөрдү киргизип жатканы абдан мындай бизди абдан мындай чөңкү абалга алып келгенин баса белгиледик десек болот. Эми мындай эл аралык трибуналар абдан маанилүү айта турган. Анткени Кыргызстандын ичинде дагы чет элдик өкүлдөргө дагы, анткени биз өзүбүз ошол ОБСН нормаларына шайкеш келебиз, ошондой мыйзамдарды кабыл алабыз, алардан чектебейбиз деген өз милдеттенмелерди алганбыз да. Ошондуктан ошол милдеттенмелерди алгандан кийин ошону сактагыла деген чакырып айтылуу абдан маанилүү деген ойдомун. Анан Варшавадагы адам укуктары боюнча конференцияга Кыргызстандын бийлигинен расмий өкүлдөр да катышып жатабы? Аларды мындай айтылган доомат сындарга жооп берген учурлар барбы деген? Мен эмени көрүп жатам, биздин элчиликтен өкүл бар экен, башка дагы ошол Борбор Азия мамлекеттеринин элчиликтеринин өкүлдөрү катышып жатат. Бул абдан жакшы жашан, бирок алар мындай дебат уюштуруп, кандайдыр каяша пикир айтуудан качып жаткандай да. Бул жерде ошол биздин Кыргыз мамлекетинин, Тажикстандын өкүлдөрү эң эркин өз ойлорун айтып жатат. Ага каршы башка бейөкмөт уюмдар мисалы эч кандай өз каяша пикирин айткан жок, анткени биздин позициябыз бирдей эле да.
Ал эми мисалы ошол эле Казакстандан, Туркменистандан, Азербайжандан барган өкүлдөргө карата башка ошол эле мамлекеттердин коомдук уюмдарынын өкүлдөрү кайраша пикирлерди айтып жатканын көрүп жатабыз. Бул жерде ошол бийликтегилер атайын ошондой Конго уюмдар деп коет экен, ошолорду атайын уюштуруп, аларга акча берип, бул жака алып келдирип, каттатып, жашатып туруп, анан кийин ошондой бул жерде Казакстанда же Өзбекстанда ар кандай пикирлер бар экенин жана бийлик туура жолдо барып жатканын көрсөткөн бир аракеттер бар экен да. Бирок Кыргызстан андай аракеттерди жасабайт, анткени финансы чектелип, анан кийин чынында саясий тазалоо болгондон кийин андай деле кошумча бир чараларды көрүү ашыкча болуп деп эсептейт болуш керек буларчы. Сизге ыраачылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга жарандык активист жана журналист Адил Турдукулов жооп берди.